Бул мегаполис өзүнө чыгыштын асемдүүлүгү менен батыштын ийкемдүүлүгүн жана улуттук колоритти айкалыштырган. Шаарды заманбап архитектура үлгүлөрү көрктөндүрүп турат. Алардын ири бөлүгү дизайн шедеврлеринин дүйнөлүк тизмегине кирген. Жалпыңарга салам, бул Мади Фазыл менен Travel and Comfort программасы. Биз Казакстандын асемдүү болгон Борбор калаасындабыз. Менин артымда дүйнөлүк стандарттар менен салынган жалгыз бизнес борбор орун алган. Көп функционалдуу комплекс бийиктиги 27 метрден турган 30 кабаттуу 2 мунарадан канатталган. Долбоордун архитектору болуп Америка компаниясы чыккан. Аларга дүйнөгө таанымал болгон Дубайдагы Бурдж Халифа, Нью-Йорктогу Трамп Тавер асман тиреген имараттарынын авторлугу таандык. Бизнес борбор баш калаанын ишкер жана административдик бөлүгүнүн чок ортосунда турат. Ал Астанадагы жашыл стандарттар менен салынган алгачкы имарат. Комплекстин жалпы аянты жалпы жонунан 120 чарчы метрди түзөт. Борбор калаанын башкы көрктүү жайы менен коңшулаш болуу дагы бекеринен эмес. Архитектордун чечими жана эргүүсү боюнча борборго келгендердин көз алдында байтерек болгон кереметтүү көрүнүштү гана ачып бербестен, аны менен композициялык бир бүтүндүүлүккө туракташат. Аталган элиталуу бизнес борбордун биринчи мунарасына А классындагы кеңсе жайлары, ресторандары, кафе жана жер алдындагы 2 кабаттуу паркинги менен ритейл аймагы орун алган. Ал эми экинчи кабатында борбор калаанын эң эле фешенебилдүү отели жайгашкан. Астанадагы люкс калаасындагы премиум отель Америка отелдер тармагына таандык. Ушул бренддеги отелдер дээрлик 100 жылдан бери кардарларды байгерчилиги, көрктүүлүгү жана албетте тейлөө сапаты менен өзүнө тартып келген. Алардын принциптери жана салттары, мейманкана бизнесиндеги тейлөө чеберчилиги дүйнө жүзү боюнча отелдер жана ресторандардын иш алып баруу стандарттарын калыптандырган. Борбор калаадагы фешенебилдүү отель дизайн үчүн бир катар байгелерди алган. Ал эми отелдин лоббиси интерьер дизайн дүйнөлүк рейтингине кирген. Мен азыр отелдин лоббисинде турам. Мына бул конструкцияны карагылачы. Дубал тилкелери өзүндө Кайыңды көлүндөгү ташка айланып калган ак кайың токойлорунун абстракцияларын элестетет. Туристтик көркөмдүүлүктү интерьерде чагылдырып калуунун бөтөнчү ыкмасы. Керемет. Символизм аны менен эле токтоп калган эмес. Каттоо тактасында орнотулган полдоруна инкрустирленген металл гүл оймолору түшүрүлгөн. Анын нурлары тепкичтүүнөн жана ташка айланып калган сөңгөк скульптурасынан тартып башталат. Ал нурлар өзүндө күн менен жылуулукту берип, түндүктү символдоштурат. Өзүңөргө белгилүү болгондой, түндүк ата конуштун, ал кыйла кененирээк түшүнүктүү аалам катары дүйнөнүн символу. Башкача айтканда, ушул отелде ар бир мейманкана үйдөгүдөй жылуулук менен тынчтык тартуу кылаарын эскертип турат. Эң кызыктуусу, бул жерде америкалык отелдер салттары казак меймандостугу симбиозунда айкалышкандыгында. Жетигендин кулакка жагымдуу добушун угуп жатасыздарбы? Казактын ошол байыркы музыкалык аспабындагы күү менен лобби лунжа отелдин бардык меймандарын тосуп алышат. Меймандардын баары музыка менен биргеликте биздин маданиятты өзүнө сиңирип жана өздөрү үчүн казак меймандостугун ачып алсын деген таризде. Босогодон эле меймандостукту көрсөтүү ал отелдин башкы көрсөткүчү. Отелде меймандарга гана эмес, персоналдарга дагы көңүл буруп, жагымдуу жана сый урмат менен мамиле кылышат. Алсак, бул жакта кызматкерлерди айымдар жана мырзалар деп аташат. Ал дагы мыйзам ченемдүү. Анткени дал ошол адистер өз кесипкөйлүгү жана ак пейилдиги менен люкс отелдин статусун колдоого алып, премиум класстагы сервис менен тейлөөнү камсыз кылып келишет. Персоналыңарды, айымдарыңар менен мырзаларыңарды окутуу программалары тууралуу сөз улап берсеңиз. We have very extensive onboarding program. Албетте, бизде бул жакта мейманкана персоналын окутуунун жана квалификациясын жогорулатуунун абдан кенен программасы бар. Ошондой эле корпоративдик маданиятка шайкеш келүү жана таанышуу боюнча программабыз дагы бар. Окутуу бул кичинекей саясат жана үзгүлтүүгө учурабаган процесс. Бизде тажрыйбалуу айымдар жана мырзалар бар. Алар устаттар ролун аткарышат. Yes, and learning is an ongoing journey. Yes, and we have the special, our high potential ladies and gentlemen
who are acting as learning coaches. So actually Анын артынан алар бөлүмдөрдүн трейнерлери болуп саналышат. Алардын ар бири жаңы келген кызматкерге устаттык кылуу менен өз тажрыйбасы жана билими менен бөлүшүп турат. Биздин максат мейли ал улуу муун же кичинекей бала болсун, ар бир меймандын каалоосун алдын ала аңдай билген биздин команданын толук кандуу, татыктуу мүчөсүн табуу. will provide the best service to our guests. Борбор калаадагы отель ишкер адамдар толгон жай, ири бизнес эс алуу менен мыкты айкалышкан жерлердин бири. Ишкер жана ишмер адамдарга отелде корпоративдик иш-чараларды, форум жана тренингтерди, жолугушууларды өткөрүү үчүн бир нече конференц-залдар кызмат кылат. Алардын ичинен эң чоң залынын аянты 1000 чарчы метрди түзөт. Отелде олуттуу аймакты релаксация жана калыбына келүү нугун колдоого алган спа борбору ээлейт. Бул жакта меймандар дене жана жан дүйнөнүн байгерчилигин өркүндөтүүгө багытталган асем процедуралардан кумар ала алышат. Өз ишин кынтыксыз билген шеберлер гармония жана тынчтыктын кайталангыс атмосферасына жараша алдыңкы жабдуулар жана сапаттуу азыктар комфорт сезимин күчөтөт. Ар бир эс алуучу өзүнө көбүрөөк жаккан, жеңилинен тартып ургалдуусуна чейинки жеңилдик тартуулаган, мен сыяктуу эле денеси менен жан дүйнөсүн жакшыртууга арналган программаны тандай алышат. Спа кызматтарына эмнелер кирет? As a spa, we offer our gym 300 square meters for our guests, for different types of guests. Спа борбору катарында биз меймандарыбыз үчүн аянты 300 чарчы метр болгон машыгуу залын, бассейндин бир нече түрүн сунуштайбыз. Анын ичинде суусун аргыл ыргактагы температурасы менен джакузилер бар. Айымдар менен эркектерге арналган өзүнчө сауналар иш алып барат. Бизде буу менен сауна, кургак сауна, тропикалык душ жана эс алуу аймагы бар. Күчтүү алган оор жумуш күнүнөн кийин сергүүнү каалагандар үчүн релаксиялык программаларды иштеп чыкканбыз. Спа борбордун ассортиментинде көптөгөн укалоо техникалары камтылган. Жапондун шианцусунан тартып тай укалоосуна чейин. Ошондой эле айрым антистресстик процедураларда иш алып барат. Биз ар бир мейманга жеке мамиле кылабыз. Treatments to offer this individual touch for all our guests. Анан релаксы жок кандай асемдүүлүк болмок эле. Мага алдын ала айтышкандай, спа процедуралары үчүн бул отелде экологиялык жактан таза кошулмалардан жасалган гана косметикалык заттарды колдонушат экен. Бул укмуштуу жерде сиздин денеңиз менен жан дүйнөңүзгө камкордук ар дайым артыкчылыктуу орунда турат. Релакс жана эс алуу борборунда убакытты жагымдуу өткөргөндөн кийин биз премиум отель тууралуу баяндообузду уланталы деп чечтик. Отелде 157 номер бар. Анын ичинде 32 люкс номердин панорамалык терезелери шаар көрүнүшүнө ачылат. Сиз саякаттап жүрөсүзбү же ишкер сапардасызбы же эс алуудагы учуруңузбу, ага карабастан сизди жайгаштыруунун кеңири тандоосу орун алган. Кенен жана стилдүү люкстардан тартып асемдүү апартаменттерге жана клубдун номерлерине чейин алардын ар бири мыкты жасалгаланып, сиздин комфорт үчүн бардык зарыл нерселер менен жабдылган. Шаарга болгон укмуштуу көрүнүштөр жана кынтыксыз тейлөөгө алуу, жекече мамиле кылуу бул жерде жашаган учуруңуздан эстен кеткис таасир калтырат. Меймандарыңыз тууралуу айтып берсеңиздер, адатта отелге кимдер келип токтошот? I was always thinking about this, and I think Акыркы мезгилдерде VIP тейлөөнү жана жеке мамиле кылууну талап кылышкан кардарлар кескин өзгөрүштү. Азыркы учурда алар иши менен гана эмес, жашоонун ар бир учурун баа жеткис тажрыйба катары кароого алуу менен эсте кала турган учурлар үчүн дагы саякатташат. Биз персоналдарыбызга ар бир ирет меймандарыбыз дагы баалуулук жагынан бизге окшош экендигин эскертип келебиз. Ал баалуулуктарды алар менен тең бөлүшөбүз. Биз меймандарыбызга өздөрү менен ала кетүүгө боло турган укмуштуу тажрыйба жана сезимдерди кылабыз деп сөз беребиз. really value their unique and memorable experiences. Отель меймандарына артыкчылыгы менен өзгөчө VIP программаны сунуш кылат. Ал программа бул жака келип токтоону дагы асемдүү кылат. Мүчөлүккө кирүү атайы лаунж номерлердин акысыз апгрейдтерин жана артыкчылыктуу брондоо сыяктуу эксклюзивдүү кызматтар менен ыңгайлуулуктарга жеткилүүлүктү тартуулайт. Альфия. Альфия, биз азыр кайсыл жерде турганыбызды айтып берсеңиз.
Certainly. This is actually our suit, which also we could be goes as a royal suit as well. Бул люкс категориясындагы номер. Анын аянты болжол менен 150 чарчы метр. Бул жерде 3 бөлмө бар. Башкысы уктоочу жай, иш бөлмөсү жана мейман тосуучу жай. Where we're standing right now, we have also the dinner table, and over there we have actually the working office, cabinet. right? Yes, Yeah. office. So overall, this is actually quite. Биз азыр ошол жерде турабыз. Бул жерде ошондой эле тамактануучу үстөл бар. Жалпысынан бул үй-бүлө иш-чараларын өткөрүү үчүн абдан популярдуу номер. Бизде ошондой эле үй-бүлө топтому бар. Ошондуктан ири компаниялар бул жерге токтошуп, кошумча керебеттерди кошо алышат. Бул жер чындыгында эле эс алуу үчүн эң сонун жер. Жада калса абалды жана кадимки мейкиндикти алмаштырууну каалаган Борбор калаанын жашоочулары үчүн дагы. How's like dimension, I can say. Yeah, sure. Азыр болсо отелдин асемдүү жана байгерчиликтүүлүгүнүн туу чокусун президент номерин көрсөтөбүз. Эң эле заманбап техникалык жабдуулары менен аянты 270 чарчы метрди түзгөн кереметтүү мейкиндик. Ал жерде кофе машинадан тартып орнотулган добуш тутумдарына чейин апартаменттин кереметтүү эмеректери өзүнө интерьердин эң мыкты салттарын жүзөгө ашырган. Дизайнердиги эмерек панорамдык терезелер, декордун уникалдуу элементтери менен бирдиктеги так, графикалык тилкелери эксклюзивдүүлүк жана артыкчылыктуулук атмосферасын жаратып турат. Эгерде өзүңөрдү Астанадагы супер жылдыз сезгиңиз келсе, бул люкс номери менен отель эң керектүү нерсе. Эмесе биздин апартаменттерди бир карап чыгалы. Бул жакта меймандар үчүн жанаша жайгашкан уктоочу бөлмө, толук жабдылган ашканасы, тамактануучу зал, иш бөлмө жана өзүнчө жуунуучу бөлмө каралган. Анан дагы ушул номердин тургундарына жеке дворецкий каралган. Эң сонун сервис деп ушуну айтыш керек. Сыйымдуу гардероб, эң мыкты брендтердин ажаткана жабдыктары, элиталуу кийимдер, күн сайын жаңы үзүлгөн гүлдөр, Астананын ушул берметиндеги люкс номер өз тургунун кубантуучу нерселердин айрымдары гана. Жогоруда санап өткөндөрдөн тышкары люкстун меймандарына клубдук мейман тосуучу эксклюзивдүү артыкчылыктары дагы жеткиликтүү. Ал эми бул жанагы айтып жаткан клубдук мейман тосуучу жай. Бул жерге өз адамдар гана кире алат. Бизде VIP персоналдар үчүн каралган аралчага кирүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жерде ишкер сүйлөшүүлөр же маанилүү жолугушууларга катышып жаткан меймандар үчүн жеңил шам-шум менен кофе уюштурулуп берилет. Бардык саналып кеткен плюстардан жана атайы фишкалардан тышкары отелдин талашсыз артыкчылыктарынын бири болуп, анын орун алган жери жана терезелеринен ачылган кереметтүү көрүнүштөр саналат. Анткени кечкисин Борбор калаада өзгөчө вайб орун алган. Керемет шаардын башкы символу Байтерек монументине укмуштуу көрүнүш ачылат. Эң мыкты ашпозчулардан кулинардык чеберчиликтин бардык ар тараптуулугу отелдин 3 ресторанында сунушталган. Эң алгач гаром мейкиндик концепциясында олуттуу философия камтылып жатат. Ал жашоо булагы деп аталат. Жай баракат, агым, суу бетиндеги тынчтыгы менен гармониясы майда чүйдөсүнө чейин лоб лаунжаны жасалгалоодо дагы орун алган. Отель даамдуу шириндиктерди жасап чыгуу жагындагы көрүнүктүү салты менен дагы атактуу. Анысы дагы меймандардын бул жерде жашоосунда кайталангыс көрк менен шарымды тартуулап турат. Таланттуу кондитерлер искусствонун ширин чыгармаларын жаратат. Алардын ар бири жеке дизайнга ээ жана даамы дагы бөтөнчө. We make every day 10 to 15 kilos of Биз күнүнө 10 килограммдан тартып 50 килограммга чейин кристалдаштырылган шоколадты даярдайбыз. Өздүк шоколад таблеткаларыбызды жана пралине менен трюфелдерди жасап чыгабыз. Медианттарды жасайбыз. Ал француздардын салттуу шириндери. Курамына кургатылган жемиштер менен мыкты кара сүт же ак шоколад кирет. Мындан тышкары шоколаддан печенье жана фигуркаларды жасаганга жетишебиз. Мисалга алсак, мына бул же тигил аяз ата. Казактардын дагы шоколад же алтын таттуулары бар. Биздин сыймыгыбыз таза шоколаддан жасалган пралине менен сормо. Биз нуга ошондой эле макарон жана кызгылт көк түстөгү пралине жасайбыз. Ал түс дагы ошол жылдын майрамдык темасы Вилли Вонка менен байланыштуу.
Сиз дагы баардык казактардай эле чайды жакшы көрөсүз. Анда бул жактан ошол суусунду кандырган суусундуктун 24 сортун таба аласыз. Концептуалдуу лаунж бардан тышкары отелдин меймандарына ачык ашкана концепциясы менен бөтөнчө ресторанга баруу мүмкүнчүлүгү бар. Ал жакта үйдөгүдөй жылуу атмосфера орун алып турат. Ошондуктан ресторандарга ар дайым көрктүү кийим менен келишет. Музыка деталдары, официанттардын бирдиктүү формасы, джинсы менен кедалар баары эс алып өзүңдү комфорттуу сезүү үчүн нукташтырылган. Ресторандын интерьери жайлуулук, ачык жана кочкул агыш түстөрдүн айкалышы жана люкс классындагы отелдин сервисиндеги кандайдыр бир жөнөкөйлүүлүк менен айырмаланып турат. Дал ушул жерден швед үстөлүн угундагы таңкы тамактарды да тартуу кылышат. Баардыгы үчүн тандоо бар. Вегетариандарга, вегандарга, эт менен азыктангандарга, таттууну жакшы көргөндөргө жана пайдалуу тамактануу адептерине дагы. Келген меймандар берген буйрутмасын ачык отко жасап жатканына көз салып тура алышат. Basically, we are in Kazakhstan, we are in Astana, we are using a lot of local products, okay, like burrata. Өз тамактарыбызда биз жергиликтүү азык-түлүктөрдү көп колдонобуз. Мисалга алсак, буррата, моцарелла, пармезан сырын. Астанада италиялыктардын рецептери менен чыгарылган сырды. Италия ыкмасы менен локалдык азык-түлүктөр биздин меймандарга жаккан бөтөнчө ыкма болуп саналат. Memorable for our guests, Менин түшүнүгүм боюнча ресторан эң сонун отелде тургандыгына карабастан бул жердин ашканасы дээрлик үйдөгүдөй жана баары үчүн көнүмүш экен. Ошентип ресторандын ашпозчусу ар бир адамдын сүйүктүү жапон роллунун жасоонун сырларын ачууну чечти. Баса рецепт бизге жөнөкөй көрүндү. Биз үчүн адаттан тыш кандай нерселерди даярдайсыз? Эми негизинен биз оромокке сак жасап беребиз. Кошулмалары дайкон, көк пияз, сом балык жана бадыраң. Баары жеңил эле, демек кааласаңыз аны үйдөн оңой эле жасай аласыз. It's really easy. And then you can make it in the home also if you want. Салттуу роллы, маки, урумаки сыяктуу эле алар ошол эле кошулмалардан жасалат, бирок түрүн гана бир аз өзгөртөт. Аро технологиясын күрүчү тышында. Анын үстүнө спайси соус, унаги кошулат жана тамакты от менен күйгүзүп коюшат. Эми кумар алып жей берсе болот. Эми болсо жан дүйнөнү азыктандыралы. Ал үчүн Борбор калаадагы арт галереяны тандап алдык. Элестетсеңер, бул жакта дүйнөгө таанымал Пабло Пикассо жана Сальвадор Дали сыяктуу чеберлердин чыгармаларынын түп нускалары турат. Белгилей кетүүчү нерсе, арт мейкиндик биздин отель орун алган бизнес борбордо орун алган. Ошондуктан кереметтүү алыстыкты издөө, алыс баруунун кажети жок. Галереяда классикалык Батыш Европа сүрөт өнөр искусствосунун шедеврлери жыйналган Борбор Азиядагы алгачкы галереялардын бири. Арт мейкиндик дүйнө жүзүнөн келген искусствону баалоочулар үчүн нукура оазиске айланат деген ишенимдебиз. Анвар, а расскажите. Өтүнөм, галерея тууралуу айтып берсеңиз. Сиздердин меймандары кимдер? Наша аудитория. Биздин аудитория негизинен бизнес дүйнөсүндөгү адамдардан турат. Азыркы учурда биз түрк элчисинин колдоосу алдында көргөзмө ачканбыз. Анда эң таанымал түрк сүрөтчүсү Исмаил Аджардын иштери коюлган. Акыркы ирет бизге австралиялык сүрөтчү Норберт келген. Аны менен учурда Улуттук музейде өтүүчү көргөзмө үстүндө иш алып баруудабыз. Андан тышкары бизге италиялык сүрөтчү Габриэль Галимберти келген. Ал National Geographic журналы менен кызматташтык түрмөгү менен белгилүү. Ошондой эле ал Валенсия бренди менен кызматташат жана ал заманбап фотография жана долбоордук фотография көргөзмөсү болгон. Галереяда живопистин бардык багыттары сунушталган, бирок борбордук элементи болуп модернизм саналат. Бул жерде 15-20 кылымдын классиктери жана модернисттери Марк Шагал, Сальвадор Дали, Альбрехт Дюрер, Анри Матис, Жуан Миро, Пьер Огюст Ренуар, Пабло Пикассонун сейрек кездешкен түп нускалары жайгашкан. Ошондой эле жапондордун түстүү ксилография, салттуу искусствосунун чоң топтому да коюлган. Ал эми мен болсо биздин жергиликтүү сүрөтчүбүз феноменалдуу чебер, казак калкынын тарыхы менен жан дүйнөсүн дүйнөгө ачып берүүдө искусство жаатындагы элчи катары чыккан Ерболат Төлөпбайдын ишин сатып алууну кыялданам.
Бул сүрөтчү Казакстандын эң таанымал жана популярдуу живописчилеринин катарына кирет. Анын чыгармачылык жолу жарым кылым мурда башталгандыгын эске алганда, ал дагы таң калыштуу эмес. Ерболот Төлөпбайдын картиналары жагымдуу, чет өлкө аудиториясы үчүн дагы түшүнүктүү. Анткени ал универсалдуу тилде, искусство тилинде баяндап берет да. Ерболат Төлөпбай, конечно, ярчайший художник. Ерболот Төлөпбай албетте көрүнүктүү сүрөтчү. Казакстан живописинин тилинин пайдубалын түптөгөндөрдүн. Дал биздин маданий кодубузду, биздин колоритти, биздин сюжеттерди тапкандардын бири деп айтмакчымын. Биз искусствонун жаңы баскычына, живопистин өнүгүүсүнө өткөн учурдан тартып, биз идеологиялык сюжеттерден, советтик сюжеттерден алыстап, өз стилибизди Казакстан живописинин стилин тапкан кезден баштап Ерболот Төлөпбай ошол багытты улап кеткен пионерлердин бири, негиз салуучусу болгон. И основоположников этого направления. Дүйнө Казакстанды дал ошол адамдын көзү менен көргөн, улуттук демилгени түптөгөн окуялар тууралуу биле баштаган. Ерболот Төлөпбайдын иштери ачыктык жана түстөр тереңдиги менен гана айырмаланбастан, алар казак калкынын тарыхынын ар кыл баскычтары жана руханий өнүгүүсү тууралуу түшүнүктөрдү берип турат. Образы Ерболата Төлөпбая можно всегда... Ерболот Төлөпбайдын образдарын ар дайым көз караштар менен салыштырууга болот. Алар дал жука дүйнөгө, рухий дүйнөгө, арбактар дүйнөсүнө, гармония темасын ачып көрсөткөн дүйнөгө кайрылган. Сүрөтчүнүн өзү белгилеп кеткендей, анын картиналарын карап турганда, аны көрүп турган көрүүчүнүн өзү менен медитацияга жана гармонияга кирген жана сырткы коркунучтар, түйшүктөр менен дүйнөнүн абстракталуусу маанилүү. Сырткы дүйнөдөн абстракташуу, салттуу эс тутумга кайра кайтуу жана алынган эстетикалык кумарлануу биздин борбор калаадагы дагы бир укмуштуу жерине баруубузга түрткү берди. Бул жакта көчмөндөрдүн салттуу искусствосу жаа атууну жандандырып жатат. Ал байыркы аскер искусствосу, аны менен биздин бабалар атактанышкан. Бүгүнкү күнү заманбап мергендер ал искусствону жандандырып жатышат. Анткени куралды Казактан мыкты эч ким сезе албайт. Эл аралык мелдештердин эрежелери боюнча ар бир жаа атуучу өзүнүн улуттук кийимин же тарыхый аскер кийимин кийүүсү абзел. Ал эми жаа менен жебес салттуу технологияны сактоо, табигый материалдардан жасалышы керек. Бардык салттуу жаалар негизден окшош эле болушат. Алардын баары скифтер менен гундардын эрте жааларынан тараган. Болгону убакыттын өтүшү менен айрым жактары өркүндөтүлгөн, конструкциялары өзгөргөн. Аталган байыркы куралды жасап чыгууда эрежеге ылайык мүйүздөр, муундар жана жыгач колдонулган. Жаа жиби негизинен жиптен жасалган, бирок азыркы жааларда синтетикалык аналогторуна жол берилет. Бир тартып эле таамай тийдим. Бабалардан генетикалык эс тутумубуз өзүн көрсөтүп жатса керек. Казактар андай сезимди кол мерген деп аташат жана ал биздин каныбызда жашайт дешет. Эмесе мен эмнени сезип жатам? Жеңиш салтанатын, кубаттуулукту жана кумарланууну. Жаа атуу боюнча машыктыруучулардын айтымында дал ушул сезимдер үйрөнчүктөрдүн жолун улуусуна жана өз жигерлерин өркүндөтүүгө түрткү берет экен. Убакыт өткөн сайын жаа атуу хоббиси кызыгууга айланып, терең мааниге ээ боло баштайт. Жаа атуу өзгөчө дене чымырын талап кылбайт. Машыктыруучунун айтымында бул жерде көздүн мыкты көрүүсү деле талап кылынбайт. Эң башкысы каалоо жана күн сайын машыгуу. Дәстүрлі садақ ату өзі бір ерекшелігі. Салттуу жаа атуунун бир катар өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы 7 жаштан 70 жашка чейинки жаачылар жана андан улуулар бирге эле таймаша беришет. Ошондой эле кыздар менен жигиттер дагы өз ара мелдешишет. Көзүнүн 100% көрүүсү деле талап кылынбайт. Жаа атуу бул көз булчуңдары үчүн эң мыкты гимнастика. Садақ аркылы керісінше ем касиетін кабылдауга болот. Таамай атууну машыктырып алуунун айкын үлгүсү болуп жаа атуучу Канат Касымхан саналат. Көчмөндөр оюнунда 2-чи орунду багындырган. Биринчи рет бир тууганын колдоп келген. Байкабастан эле өзү да тартылып кеткен.
2020 Мен Астанага 2021 иштерим менен келгем. Ошондо өзүмө бош убактымда эмне менен алектене алам деген суроону бердим. Бир ирет тууганым жаа атуу боюнча дүйнө чемпиону Канат Абылайхан мени өзү менен бирге машыгууга ала барды. Мен 2-3 ирет атып бутага тийдим. Анан ошону менен жанып калдым. Башында баары эле хоббидей сезилген, бирок азыр жашоомдун маңызы деп айтсам болот. Бул жакта таңдан кечке чейин жүрөбүз. Жаш жаачыларды машыктырабыз. Өзүбүз дагы атуу ыргагыбызды өркүндөтөбүз. Менимче жаа атуу бардык казактын канында бар. Жаа атуу менен машыгып жатканыңызга канча болду жана эмне себептен спорттун ушул түрүн тандадыңыз? Traditional archery is my hobby. At first it was such a hobby. Жаа менен салттуу атуу менин хоббим. Башында ал кандайдыр бир кызыгуу болчу. Эми болсо менин жашоо образым жана сүйүктүү спортум айланган. Like I'm a sportsman, sportwoman. It gives me some kind of strength. Ал мага күч сезимин берет. Мен колума жааны жана жебелерди алган кезде мен өзүмдү абдан күчтүү адам сезе баштайм. Arrows, I feel like I'm a stronger person. Жаа атууну жана бутага тийүүнү үйрөнүү үчүн сизге тыкаан, жеңил жана ыңгайлуу жана машыгуу учурунда алган жигерлер талап кылынат. Эгерде дүйнө жүзүндө жаа атуу популярдуу трендке айланган болсо, Казакстанда ал спорттун түрү түпкүлүгүнө кайтып баруу. Талаа үч илдеги көчмөн ат жана жаа биздин баарыбыздын эсибизде. Бүгүнкү күнү көзгө атар казак түпкүлүгүнө кайтып баруу. Көзгө атар казак атчан жаачыларынын урпактары аларга ДНК аркылуу өткөн бабалардын чеберчилигин улантып келишет. Байыркы аскер искусствосунун күчү менен кубаттуулугун сынап көрүүнү астаналыктар гана эмес, шаарыбыздын меймандары дагы ишке ашыра алышат. Чет өлкөлөрдөн келген туристтерди бул жакта атайын нускоодон өткөрүшөт. Салттуу улуттук кийимдер менен тааныштырып, кымыз менен сыйлашат. Кызыктуусу ультра заманбап Борбор калаада казак калкынын маданий кодун жана улуттук өзүнө таандыкты сезе турган жай бар. Бүгүнкү галереяда көргөн искусство буюмдары жана жаа атуу биз сиздерге көрсөтөлү дегендердин кичинекей эле бөлүгү болду. Казакстандын жүрөгү аталган Борбор калаада асемдүү, эс алуу, релакс, байгерчилик, искусство, гастрономиялык кумар, эстен кеткис сезимдер. Астана таң калтыра алат жана ага даяр турат. Бизге келиңиздер жана аны өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр.